Умма журналы тарабынан уюштурулуп жаткан Рамазан чатыр долбоорунун 23-күнү Денерис Май балдары коргоо фондунан мүмкүнчүлүгү чектелген бөбөктөр жана алардын апалары коноктолду. Ошондой эле Жаңы Башат коомдук фондунан муктаж адамдар чакырылды. Бул жолу 100 адамдын оз ачуусуна Назгүл Сулайманова жана Рахат Медина бир туугандарыбыз демирчүлүк кылышты. Ифтары Куран менен башталып, белгилүү диний алым Кадыр Ажы Маликов конокторго Кадыр түндүн мааниси тууралуу айтып берди. Көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө айланган устазы Өктөмхан Абдувалиева жагымдуу сөздөрү менен коноктордун маанайын көтөрдү. Ошондой эле Өктөмхан апа бардык айымга жолук белек кылып, аларды абдан кубандырды. Ушул убакка чейин кайрымдуу бир туугандарыбыз Рамазан чатырын колдоп, колон келген жардамын көрсөтүп келишет. Өзгөчө балдар өз өнөрүн тартуулап белектерге ээ болушту. Алардын көркөм окуп берген ырларын угуп көпчүлүк көзүнө жаш алды. Рамазан чатырын колдоп жардамын аябаган бардык инсандарга ыраазычылык билдиребиз.